23 май. Машаяк ушул нерсеге татыктуубу? Ким мага келип, бирок ата-энесин, аялын, балдарын, ага-инилерин, эже карындаштарын жана өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. Ким менин артымдан өз айкаш-жыгачын көтөрбөй ээрчисе, ал менин шакиртим боло албайт. Лука 14 бөлүм 26-27 аяттар. Иса бизге машаякчы болуунун эң кыйын жагын, азаптуу жолун алдын ала айтуудан уялган же корккон эмес. Ал үй-бүлөгө караганда Кудайды көбүрөөк сүйүү, айкаш-жыгачты көтөрүү, ээ болгон нерселеринен баш тартуу тууралуу айткан. Ырайым келишими кичинекей тамгалар менен жазылган эмес. Алардын баары чоң жана калың тамгалар менен жазылган. Арзан ырайым жок. Анын баасы абдан кымбат. Иса сизге: "Кел, менин шакиртим бол" дейт. Бирок шайтан өзүнүн жаман жагын жашырып, жакшы жагын гана көрсөтөт. Шайтандын чыныгы жүзү кичинекей тамгалар менен жазылып көмүскөдө турат. Башталыш 3 бөлүм 4 аятта "Жок, өлбөйсүңөр". Матай 4 бөлүм 9 аятта "Алдыма жыгылып, мага таазим кылсаң, ушунун баарын сага берем" деген сөздөр биринчи беттерде эле чоң, калың тамгалар менен жазылган. Бирок акыркы беттерде кичинекей, билинбеген тамгалар менен жазылып, ушунчалык кичинекей болгондуктан аларды ыйык жазуунун чоңойтуп берүүчү айнеги менен гана окуй аласыз. Ал жерде мындай дейт: "Убактылуу ырахаттануулардан кийин мен менен чогуу тозокто түбөлүккө азап чегесиңер". Иса эмне үчүн анын жолун жолдоонун кыйынчылыктарында, артыкчылыктарында көрсөткөнгө даяр. Ал эми шайтан болсо бизге аны менен болуунун убактылуу жыргалчылыгын гана көрсөтөт. Мэттью Хенри буга мындай жооп берет: "Шайтан өзүнүн артынан ээрчүүнүн артыкчылыктарын гана көрсөтөт, кыйынчылыктарын жашырат. Анткени анын артыкчылыктары менен кыйынчылыктары тең эмес, бирок машаяктыкы толугу менен тең". Иса азап тартуу жана өзүнөн баш тартууну гана эмес, ал алгач баарыбызды тойго чакырат. Лука 14 бөлүм 16 аяттан 24 аятка чейинки аяттарда айтылган үлгү насаат аңгеменин мааниси да ушунда. Иса ошондой эле даңктуу тирүүлүүнү да убада кылат. Анда бул жашоодогу бардык жоготуулар кайрылып берилет. Лука 14 бөлүм 14 аят. Ал бизге кыйынчылыктардан өтүүгө жардам берерин да айтат. Лука 22 бөлүм 32 аят. Ал атабыз бизге ыйык рухун берерин да айтат. Лука 11 бөлүм 13 аят. Биз асман падышачылыгы үчүн өлтүрүлсөк да, башыңардан бир тал чачыңар да жоголбойт деп убада берет. Лука 21 бөлүм 18 аят. Исанын артынан ээрчүүнүн артыкчылыктарын жана кыйынчылыктарын таразалап көрсөк, чынында анын жолун жолдоого ал татыктуу экенин түшүнөбүз. Ал буга толугу менен татыктуу. Римдиктер 8 бөлүм 18 аят, 2 Корунтуктар 4 бөлүм 17 аят. Бирок шайтан менен мындай эмес. Уурдалгандан таттуу, бирок жегенден кийин, ичке киргенден кийин абдан ачуу болот. Накыл сөздөр 20 бөлүм 17 аят.